Кулунду бул Баткендин Лейлек районунун эң чоң инфраструктурасы өнүккөн айылы. Сооронбай Жээнбековду бул аймакта өзгөчө жылуу кабыл алышты. Эң эле кызыгы жергиликтүүлөр талапкердин өлкөнүн экономикасына жасаган иштери менен катар анын кандай атанын уулуу экенине өзгөчө маани беришкени. Шариф атанын эшиги дарбазасы күн-түн ачык эди. Бева бечарага кайрымдуу эди. Келген адамга чай бербей чыгарбайт эди дейт. Урматтуу туугандар, мына ушу сиздерге кайра-кайра айтып аткандай, мен элдин баласымын, айылдан чыкканмын деген сөздөрүнү инабатка алсак дагы, ошо Шариф атаны эске алсак дагы эң татыктуу жигиттерибиздин, инсаныбыздын бири деп эсептейбиз. Сооронбай Жээнбеков Лейлек районунун абдан актуалдуу суроолорун көтөрүп жатты. Өзгөчө ирригацияны өнүктүрүү долбоору. Албетте бул чоң долбоор, бирок ал сөзсүз ишке ашат дейт талапкер. 1 миллион 8 миллион сом буга бөлүнүп атат. Жалпы 59 миллиард сомдук проект болсо, 28 миллиарды Баткен областына атап айтылганда, жарымы Баткен областына бул проект. Буюрса, бул проект бүткөндөн кийин Баткен гүлдөйт урматтуу айтылгандар. Суу менен камсыздабыз. Лейлектиктерди чек ара, дин, таза суу маселелери түйшөлткөн. Каттардын 3төн 1 бөлүгү эле каалоо тилектер. Жакшы тилектери менен калың элден апалар суурулуп чыгып, ак батасын берип жатты. Ушундай эле элдик сүйүү менен Сооронбай Жээнбековду Сүлүктүнүн эли да тосуп алды. Көмүр өндүрүүнүн мекени катары таанылган шаардын тургундары талапкер аймактын эзеликки даңкын кайтарып берет деп ишенишет. Жээнбековду бул шаардын көп улуттуу эли да колдошууда. 2010-жылдагы Ош вакыясында кылган эрлигиңиз хамманы таң калтырган. Чүнкү ушул жерде эки millatlarni orasidagi janjalni bosib, yangi uylarni qurib, ochqisini topshirgansiz. Premier ministerlikka O'zbekiston, Tojikiston, Qozog'iston o'lkalaridagi chegarani ochishga qo'l qo'ydirishga borib o'zingiz gaplashgansiz. Prezidentning oldida turib. Сүлүктүү шаарынын тургундары талапкерге Исхак Разаковдай таза иштеп берет деген ишенич менен чыгаан уулунун сүрөтү түшүрүлгөн килем беришти. Алар бул белегин Ак үйдүн 7-кабатынан келечектеги ажоонун иш бөлмөсүндө илинип турганын көргүсү келишет. Сооронбай Жээнбеков: өлкөдөн кымбат дөөлөт жок.